Бүгүн 9-мартта Бишкекте Ак үйдүн алдында жаңы баш мыйзамга жана мөөнөтүн узартып алган парламентке каршы митинг өттү. Митингке жүзгө чукул адам чогулуп, президент Садыр Жапаров айткан сөздөрүн аткарсын деген талаптар менен кошо жаңы конституцияга каршы пикирлерин билдиришти. Эми бул жерде негизинен жаңы баш мыйзамга каршы болгон адамдар чыгып атат. Аны баарыбыз деле азыр көрүп турабыз, кандай процесстер жүрүп атканын. Чалажан легитимсиз мөөнөтү бүткөн парламент мына элге баш мыйзамды таңуулап атат да. Бул парламент тараш керек. Тараш керек. Өткөндө шайлоону токтотуп койгондо 1-июнга чейин шайлоо өтөт деп мыйзамга жазышкан. Бирок президент айтып атат, күзүндө өткөзөбүз депчи. Эми булар чынында жалаң өзүнүн кызыкчылыгына багытталган бир саясатты жүргүзүп атышат да. Анткени бул бир нерсени түшүнүп коюш керек. Бул жөн эле баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү эмес, бул жаңы баш мыйзам. Жаңы баш мыйзам кандай тартипте кабыл алына турганы бир дагы баш мыйзамдын өзүндө дагы бир дагы мыйзамда жок. Анткени кандай учурларда жаңы баш мыйзам кабыл алынат? Эгерде коомдук түзүлүштө, коомдук өнүгүүдө кандайдыр бир аябай орчундуу өзгөрүүлөр болуп кетсе, ошондо коом айтышы мүмкүн да, бизге бул эски баш мыйзам жарабай калды, биздин өнүгүүбүзгө тоскоол болуп атат, биз жаңы баш мыйзам кабыл алабыз депчи. Анда сөзсүз түрдө кандайдыр бир чоң жыйын чогулуп туруп, элге мындай таанымал адамдар баш мыйзамды иштеп чыгып, аны шашпастан талкуулап, жарым жыл болобу, бир жыл болобу, анан кийин референдумга чыгарыш керек болчу. Анткени баш мыйзам деген бул жөн эле укуктук документ эмес, бул келишим, коомдук келишим, бул эл менен бийликтин ортосундагы келишим. Ал баш мыйзамда бийлик сөзсүз түрдө ар бир жаранга, жалпысынан элге бийликти, укуктарды, кепилдиктерди бекитип бериш керек да. Ал эми эл өзүнүн тарабынан бийликке карата, мына силер момундай ыкма менен бизди башкарасыңар, момундай кылып силердин бийлигиңерди чектейбиз, момундай жоопкерчиликте болосуңар деп ошондой нерселердин баары каралыш керек эле. Анан элди алдап эле курултай, биз курултайды киргизип атабыз, курултай баарын көзөмөлдөйт, курултайдын алдында баары жооптуу болот деди. Мен окуп чыктым, курултай деген курундай орган болуп калды. Эч нерсеси жок. Эч кандай ыйгарым укугу жок. Баягыда эле сунуш берет экен, болду. Баягыда эле президент чыгып докладын окуп коет экен, болду. Ал эми доклад окугандан кийин аны ага баа бере турган, эгерде канааттандырылбай калса, анда президентти бийликтен алып сала турган курултайдын эч кандай күчү жок. Эч кандай күчү жок. Бул болбогон эле орган болуп калыптыр, бирок ошентип элди курултай деп алдап атышат. Анан эң негизгиси бул жерде президенттин бийлиги өтө күчөтүлгөн. Эч кандай президентке эч кандай чек жок, эч кандай тең салмактуулук жок. Президентке атаандаш болуп кайраша сүйлөй турган бир дагы орган жок. Ошон үчүн бул жерде президенттик башкаруу деп атабыз, бирок баңызы боюнча бул монархия, хандык болуп атат да. Түпкү тамыры менен кылган кадамдар мыйзамсыз деп айтып коем. Бирөө-бирөөгө добуш бербеш керек. Эгерде добуш берген күндө деле жок депутат ишеним кат жазып бериш керек. Кайсы маселе боюнча кандай добуш бериш деп жазыш керек. Ошол талап кылсаңар, төрөган колунда андай ишеним каттар жок. Демек бүт баарын баштан аягына чейин туура эмес. Турмушта мен да депутат болгонмун, кээ бир учурда чын эле кошуналарды басып коет эле. Бирок конституцияга тийиштүү мамлекеттин тагдырына таасир бере турган мыйзамдарга мындай жеңилдик мамиле кылбаш керек да. Бул менин кесиптештерим, мурунку кесиптештерим чоң ката кетиришет. Тарых деген мындай кызыктуу нерсе, убакыт келгенде ушул уят болуп калышат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул бошотуп койгулат, бул жака жумуп алыңыздар. Эмнеге бошоттон тротуарды? Элдерге Биз деле элбиз да. Кандай салат? Тигил жакын өтүп алыңыздар деп атабыз просто. Бул жакын өтүп алыңыздар, урматтуу журналисттер. Хорошо. Азыр жетебиз. Тротуарды бошотуп койгулачы. Жолдошмор. Тарынбагыла. Эми мындай да, бул туура эмес болуп атат да. Ошондуктан бул жерде чогулткан жарандары каршы пикирин айтып атат. Эгер акыл эси болсо, мен кесиптештеримди токтотуш керек. Анан референдум деп айтып калдыңыз, референдумга кайсы бир маселе чыгыш керек. Кабыл албаган мыйзамды референдумга коет. Ал конституцияга өзгөртүүлөрдү кабыл алып туруп, мыйзам катарында 3 окууда кабыл алгандан кийин, анан кийин референдумга чыгарса болот. Демек бул аябай шашылыш болуп атат, туура эмес болуп атат да. Туура эмес чакырыктарды кыла турган болсо, ал бизден эмес бүгүн. Алар провокаторлор. Биздин талаптар ошо легитимсиз парламент тарасын, конституциянын жаңы долбоору. Достор, легитимсиз парламент тарасын! Легитимсиз парламент тарасын! Кылмыштуу парламент тарасын!
Маскачан парламент тарасын. Бүгін парламент маскасын киген. Депутат маска. Акциянын катышуучуларынын арасына партия лидерлери да келишип, хандык башкарууга мүмкүнчүлүк жок экенин айтышты. Ертеңден баштап Кудай кааласа, бирдиктүү күч менен партиялар, саясатчылар, коомдук ишмерлер менен биргеликте парламенттен ар бир депутатын персонально сотко беребиз. Президент Жапаровду сотко беребиз. Парламент референдум жөнүндө мыйзам кабыл алып атканда кылмышка барды. Подлог деп Дастан Бекешев мырза айтты. Ошол жерде болгону 9 депутат каршы сөзүн айтып чыкты. Парламент уккан жок. Анткени анын бардыгы бүгүн күн карама, бардыгы коркуу сезимде турат. Маселе 3 мартта Конституциянын жаңы долбооруна демилгечи катары 80 депутаттын тизмесин көргөзүштү. Тизменин ичинде өлгөн адамдар, бүгүнкү күнү ушул бийликтин запкысын жеп түрмөдө отурган адамдар чыгып калды го. Анда кандай бул мыйзамдуу жана легитимдүү деп эсептейбиз? Үчүнчүдөн, ийнеге шибегени катып чыккандай референдум жөнүндө мыйзамга Конституциянын өзүн тиркеп чыгышы дүйнөдөгү бир дагы мамлекетте болгон эмес. Бүгүн толугу менен конституциялык төңкөрүш, узурпация болуп жатат. Мына ушуну биз ачык айтып, парламентке жана президент Жапаровго талап коебуз. Биз айтабыз, легитимсиз парламент таркашы керек. Экинчи, легитимсиз парламентти бюджеттен каржылоо токтолушу керек. Үчүнчү, жаңы парламенттик шайлоо жарыяланышы керек. Урматтуу митингдин катышуучулары, мына бул жерде телевидение репортаж жүрүп атат. Балким айрым менин кесиптештерим, кечээки кесиптештерим депутаттар карап аткандыр да. Мен ошол кишилерге кайрылайын деп атам. Айланайын депутаттар, эртең күн болот. Бүгүн сай мыйзамды бузганда, жок дегенде референдум жөнүндөгү мыйзамды окусаңар, 8-10 беренесине так тыгуу салынган. Конституция реформа боюнча азыркы Конституцияда 114 беренесинде так жазылган. Анда өзгөртүү кабыл албайт. 3 окууда аралыгында 2 айдан кем эмес болуш керек. Коомдук талкуу болуш керек. Ошондуктан силер аракет кылганда 11 апрелге бирөөгө жагымдуу кылам деген кадам туура эмес. 2000 жылдан бери мен саясий сахнада жоопкерчилик депутат болгом. Акаев болгон, Бакиев болгон, Атамбаев болгон, Жээнбеков болгон. Тарих ушундай кызыктуу нерсе. Төрдө отурса түбөлүккө деп ойлойт да. Конституцияны өзгөртүп коюп, мен өмүр бою падыша болом деген адамдар качып кетет мамлекеттен. Эгерде сен ак иш менен элиме жакшы из калтырам десең, анда эч кандай конституцияга тийишпей эле иштесең болот. Укугуң жетиштүү. Жакында шайлоодо бир талапкер өзүн Исхак Разаков менен салыштырып атат. Эч жакын жолобойт. Ал кишилер туп-турук, таптаза. Нааразычылык акциясына чыккандар аталган митингдер мөөнөтсүз экенин, эгер референдум дайындоо боюнча мыйзам долбоорун президент кайтарбай, кол койчу болсо күрөштүү дебаттар аркылуу улантышаарын билдиришти. Уюштуруучулардын бири болгон саясатчы Жеңиш Молдокматов Жапаровдун тарапташтары айтмакчы до конца күрөшөбүз деп сөзүн жыйынтыктады. Тынчтык митинги мөөнөтсүз. Азыр мына парламентке талаптарды койдук, эртең окуусун карашат, жалпы жыйында булардын реакциясын көрөбүз. Мен эки нерсени айтам. Биринчиден, ким бул эми баягы угроза деп чыгышы мүмкүн, шантаж деп чыгышы мүмкүн, бирок кандай болбосун айтабыз. Эртеңден баштап ар бир депутатты персонально сүрөтүн коюп, чекесине штамп басабыз. Ошону таркатабыз, эл душмандары деп, ачык эле. Экинчиден, эртеңден баштап бардыгын сотко беребиз. Анан булардын реакциясына жараша акциялар улантырат. Бул сотко мындай конституцияга каршы борбору түзүлгөн, ошонун ичинде азыр саясий күчтөр, баягы жарандык активисттер бардыгы бар. Биргеликте персональный депутаттарды, анан президентти узурпация боюнча сотко кайрылып беребиз. Ар бирөөнү бирден. Соттун чечимин күтөбүз. Эми азыр ойлоп атабыз, соттун баары бир адамга көз каранды да. Бирок узурпация боюнча срок давности жок. Бул боюнча биз бере беребиз. Булар чарчаганча, биз чарчаганча бере беребиз. Кол койгонго чейин улантабыз. Эгерде кол коюлуп кала турган болсо, борбордук шайлоо комиссиясына расмий түрдө катталабыз. Мына ошол жерде дебаттар болот, агитация болот, биз активдүү катышабыз. Бул аягына чейин күрөшөбүз биз. Бул Жапаровдун тарапташтары да айтканча до конца.
жыйынтыкты күтүш оор. Чынында билбейм, анткени ачыгын айтайын, президент бүгүн бирди айтат, эртең бирди айтат, кандай болуп кетет белгисиз. Борбордук Кала Тоо аянтындагы Ак үй имаратынын алдында өткөн Конституциянын жаңы долбооруна каршы Жогорку Кеңештин таркашын талап кылган бул митинг 13:00 жакын жыйынтыкталды. Уюштуруучулар эгер бийлик тараптан эч кандай реакция болбосо, алар нааразычылык акциясына байма-бай чыгышаарын билдирип узашты.